2020 жылдын жыйынтыктоочу кеңешмеси пандемияга байланыштуу онлайн форматта өткөрүлдү. Кеңешмеге Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу жана облустук соттун төрага орун басарлары катышты. Bunlar жалпы. Райондук соттордун аткарылган иштери боюнча берилген маалыматта жыл ичинде жазык жана жоруктар иштеринин саны кыскарып жатканы айтылды. Андагылар сотко кайрылган жарандардын арыз даттанууларынын негизинде канааттандырарлык чечим чыкканын кошумчалады. Эң көп каралган иштердин арасында уурулук, ээн баштык жана кылмыштуулуктар бар. 35 iş karalgan. Bu көрсөткүч мурдагы жылга караганда 28 işke azdык кылат. Жыныстык кол тийбестик боюнча каралган иштердин саны 24 каралган. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 4 işke көптүк кылат. Киши өлтүрүү боюнча 9 iş каралган. Бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 4 işke аздык кылат. Başka kılmışlar boyunca жалпысына алганда 659 iş каралган. Жыл ичинде эң мыкты жана эң начар иш алып барган судьялардын да аттары аталып, аларга Жогорку сот тарабынан эскертүүлөр берилди. Дагы бир кошумчалап кетүүчү жагдай, сот жалпы камалымдоо каражаттарына маалымат берерде мыйзам чегинен чыкпай этияттык менен иш алып барыш керек деген эскертүү менен кошумчаланды. Аны менен бирге жарандык жана экономикалык иштер боюнча баяндамалар жасалды. Айтылган маалымат боюнча жарандык жана экономикалык иштер боюнча 2020 жылы 11979 жарандык иш жана 1053 соттук материалдар каралып, облустук сотко апелляциялык тартипте даттануу менен 633 иш көрүлгөнү маалым болду. Методикалык жардамды көрсөтүп, ошол Аксакалдар соту институтунун 33 статьясында көрсөтүлгөн иштерди силер аткарсаңар, бизге сотко иштер азыраак келип түшөт. Негизинен ушундай кылып туруп биз элдин ишеничин кайрадан сотторго кайтарышыбыз керек деген максатта чоң иштерди ар бир райондорго, чоң алай бүт райондорго барып туруп прокурордун катышуусу менен начальник милициянын башчысы менен бүт баары менен аябай чоң иштерди аткардык. Бул боюнча биринчи инстанциядагы соттор дагы бизге тактамаларды түзүп, биз өзүбүз кылган иштерди дагы Жогорку сотко жөнөтүп, Каралган райондук сотунда мурда иштеген, ошол даттанылган иштердин 100% күчүндө болгон Каралгандагы иштер боюнча азыр Ош шаардык сотуна которулган, бизге даттанылган иштердин 89,47 иши күчүндө калган. Тотосунуп азаматсыз мындан кийин ийгиликтерди каалайбыз, ошол калпыбыздан жазбайбыз, дайым жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп, келечегибизге ийип, жолубузду жогорулай берсин. Жыл ичинде пандемияга байланыштуу соттук процесстер онлайн форматта өткөрүлүп жаткан, бирок ага карабастан иштин баарында тең мыйзам талаптары сакталды. Ал эми акыркы убактарда соттордун дарегине жарандар тарабынан айтылып жаткан сын пикирлерге облустук соттун төрагасы өз жообун берди. Бул жерден айрым учурда жарандарыбыздын өзүнүн түшүнбөстүгү болуп атат. Эми соттор адилетсиз, акыйкатсыз чечим чыгарат дегенде мен алысмын. Айрым мага көп арыз даттануулар келип түшөт. Бир тууган менен бир туугандар соттошуп атат. Жакын кошуналар соттошуп атат. Өтө жакын адамдары да соттошуп атат. Ошондой учурда ойтуулат экен, бир тууган менен бир тууган бири-бирине ишенбегенден кийин кандай гана соттонсун. Бул иштер Жогорку сотко чейин жетип атат. Ал эми административдик иштер боюнча 2020 жылы 1212 иш, 104 соттук материалдар, ал эми апелляциялык инстанцияда 422 иш каралган. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.